азыркы деги эле Улуттук илимдер академиясы үчүн андагы иштеген окумуштуулар үчүн ушул конституцияда белгиленген орумдун, макамдын мааниси кандай деп ойлойсуз? Бул эми биринчи жолу Кыргызстандын соңку жаңы тарыхындагы анан буга чейин деле кабыл алынган союздун мезгилиндеги конституцияларда деле мындай норма болгон эмес. Биринчи кезекте ошол азыр жаңы шайланган президентибиз Садыр Нуркожоевич элдин жолугушууга барардан мурда Улуттук илимдер академиясына келген. Анан ошондо айткан жакшы бир тезисине жакшы сөзү бар. Илим коомдук өнүгүүдө деги эле мамлекеттик кабыл алына турган чечимдерде дайыма 2 кадам 3 кадам алдыда жүрүш керек депчи. Мамлекеттик деңгээлдеги кабыл алына турган чечимдердин бардыгы илимге таяныш керек. Ошондуктан анан биринчи жолу Улуттук илимдер академиясын фундаменталдык жана прикладдык илимди координациялоо боюнча баш мыйзамга атайын норма кирип атат. Мунун өзү келечекте Кыргызстандагы илимдин өзүшүнө бир жакшы таасир тийгизет деген ойдомун. Анан буга чейин деле Улуттук илимдер академиясынын өзүнүн мыйзамы бар. Улуттук илимдер академиясынын уставы бар. Анан эми ар кандай ой пикирлер айтылып атпайбы? Тигиге теңеп койсок болот экен. Анда филармонияны, драма театрды деле кошолду деп алардын атайын макам бере турган мыйзамы жок. Улуттук деген статусу бар. Бирок Улуттук илимдер академиясында макамын аныктаган өзүнүн мыйзамы бар. Андан сырткары илим жана жаңы новый технология деген эски мыйзамды жаңы иштеп чыгып 17-жылы бул мыйзамда кабыл алынган. Ошондуктан Улуттук илимдер академиясынын башка улуттук статусу бар мамлекеттик органдардан өзгөчөлүгү ушунда болуп атат да. Бардык чечимдер мамлекетте кабыл алына турган мамлекеттик деңгээлдеги, улуттук деңгээлдеги чечимдердин баары ошонун ичинен жана кабыл алына турган мыйзамдар дагы сөзсүз түрдө илимий экспертизадан өтүш керек да. Анан жанагы Улуттук илимдер академиясы жөнүндө мыйзамда жазылып турат. Тиги Улуттук илимдер академиясы башкы эксперттик орган депчи. Ошондуктан кандай стратегиялык же болбосо атайын бир концептуалдык саясатты аныктай турган, стратегиялык чоң багыттарды аныктай турган мамлекеттик деңгээлдеги документтердин бардыгы сөзсүз түрдө илимий экспертизадан өтүш керек, жакшы бир талдоо болуш керек. Анан эксперттер өзлөрүнүн ойлорун айткандан кийин анан өкмөттүн токтому болобу, же болбосо президент указы болобу, же ал мыйзам түрүндө киреби. Ошондуктан ушундай чечимдер кабыл алынса, ал кагаз жүзүндө калбай ишке ашканга ылайыктуу болмок деген ойду айтмакмын да. Мурда кийин мамлекеттик жанагындай маанилүү стратегиялык чечимдер, документтер кабыл алынып атканда ошол донор уюмдардын эксперттери үстөмдүк кылып эле Улуттук илимдер академиясынын окумуштууларынын орду мындай четте калып калгандай бир акыбал өкүм сүрүп келбедиби? Эми жана сиз айткандай ушул эгерде Улуттук илимдер академиясы конституцияда каралып атса, мындан кийин мамлекеттеги жана маанилүү саясий стратегиялык чоң документтерди кабыл алууда биринчи кезекте Улуттук илимдер академиясынын окумуштууларынын мындай корутундусу, ою, пикирине таянып анан кийин чечимдер кабыл алынууга тийиш деп түшүнөбүзбү? Эми келечегинде мен дагы ошентип ойлойм. Конституция кабыл алынгандан кийин Улуттук илимдер академиясы жөнүндө мыйзамга жана башка бир топ мыйзамдарга ошон ичинен өкмөт мына келе турган министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамдарга дагы бир топ өзгөртүү кошумчалар болот да. Мына ошол учурда дагы эске алса, албетте эл аралык эксперттердин дагы ойлорун уккан туура, бирок кабыл алынган чечимдердин бардыгы Кыргызстандын кыртышында, Кыргызстандын жеринде өнө турган дарак сыяктуу болуш керек да. Ошол биздин менталитетти, Кыргызстандын өзгөчөлүгүн, географиялык шартын эске алыш керек да. Анан эми европалык стандартка ылайыктаганда көп нерсенин баары кагаз жүзүндө калып атпайбы? Ошонун ичинен жана кабыл алынган мыйзамдардын дагы көчүрүлүшү, мынакей жанагы буга чейинки кылмыш жаза жоопкерчилигин гумандаштырабыз деп коюп, мынакей бүгүнкү күндө чоң талаш тартышты, абдан бир катуу көйгөйдү жараткан маселе болуп атат да. Мына ошонун мисалынан алып келгенде дагы эртеңки күнү сөзсүз түрдө Улуттук илимдер академиясындагы жеке Улуттук илимдер академиясы эмес, мына жогорку окуу жайларда да бар татыктуу мыкты илимпоз агайлар бар.
эжелер бар. Мына ошолордун пикирин дагы эске алыш керек да. Соңку жаңы тарыхыбызда Акаев мезгилинде, Бакиевдин мезгилинде дагы, андан кийин Атамбаевдин учурунда деле бир топ жакшы ойлор менен, жакшы тилектер менен стратегиялар кабыл алынган 2040-жылга чейин деген. Бирок кагаз жүзүндө калып калды да. Себеби универсалдык правопреемство деп коет. Ошондой болбой калды дагы. Ал документтер мына 7 кадам, анан 5 кадам тигүү деген маселенин бардыгы ошол мезгилинде бийлик алмашып, өкмөт алмашкан сайын кайрадан жаңы документтер даярдалды да. Мүмкүн болушунча баягы эксперттик талдоо жакшы болсо, жакшы ой пикирлер айтылса, мамлекеттин кызыкчылыгы, элдин кызыкчылыгы сөзсүз түрдө эске алынышы керек да. Мына ошондон кийин гана барып туруп анан тийиштүү чечимдер кабыл алынышы керек деген ойду айтып атам да. Анан бул жааттан келгенде Улуттук Илимдер Академиясынын маңызы, иштей турган иши ушул Конституцияга атайын өзүнчө норма болуп кирип аткандан кийин сөзсүз түрдө фундаменталдык, прикладдык илимди координацияны жүзөгө ашырууну мүмкүн Улуттук Илимдер Академиясынын колунан келет деген ойду айтайын деп атам.